Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barыңыздарга. Буюрса бүгүн 4-сабагыбызды баштайбыз Кур'ан үйрөнүү боюнча. Бүгүнкү сабагыбыз биздин кыргызча тамгалар менен салыштырганда үндүү, үнсүз тамгаларды өтөбүз. Бизде билебиз, кыргыз тилинде үндүү тамгалар бар. Үндүү тамгалар булар а, у, ү деген сыяктуу. Эми араб тилинде дагы үндүү тамга эмес тыбыштар болот. Араб тилиндеги үндүү тыбыштар булар бизде тамга сыяктуу эмес, белги сыяктуу болуп жазылат. Мисалы, бул жерде азыр эмне турат? Тамгалардын үстүндө сызыкча турат. Ар бир тамганын үстүндө сызыкча турат, көрүп атасыздар. Мына ошол тамгалардын үстүндөгү сызыкчалар булар фатха деп аталат. Фатха. Жана мунун бардыгы а деген тыбышты берет. А деген тыбышты берет. Эми биз буга чейин тамгаларды аталышы менен айтып келген болсок, мисалы, ба, та, са, жим, ха, хо, дал, зал, ро, за, син, шин деп, эми окулушу менен. Мисалы, шин тамгасы шин деп айтылган менен бул ш деп окулат. Ш. Үстүндө эмне турат? Фатха турат. Ш менен фатха, демек ш плюс а деген сөз. Барабар ш менен фатха болсо, шиндин үстүнө монтип фатха келген болсо, демек бул сөздү биз ша деп окуйт экенбиз. Ша. Эми мына ушул сыяктуу эле калгандарын дагы окуй беребиз. Мисалы, эң биринчи бизде эмне турат? Алиф жана хамза. Алиф өзү жалгыз эч качан бир тамга болуп окулбайт. Эгерде тамга иретинде окуй турган болсок, ар дайым алиф үстүнө же астына хамза келген абалда гана окулат. Алифтин үстүнө хамза келсе, экөө биригип хамза деп эле айтылат. Жана эгерде алиф жазылып, үстүнө хамза жазылып, анын үстүнө фатха жазыла турган болсо, таякча, анда бул үчөө биригип а деген тыбышты берет. А деп окулат. Андан кийин ха тамгасы. Ха тамгасы бул дагы х болуп эле окулат, үстүнө фатха жазылып атат. Бул а, демек ха болуп эле окулат экен. Ха. Айын тамгасы. Тамактын ортосунан чыгат айын, айын деп. Эми ошол айын тамгасы болуп калат да. Кыргыз тилинде жок болгон үчүн бир аз жазуу кыйын болот. Айын тамгасы өзү, анан үстүндө фатха келип атат. Демек биз муну кантип окуйбуз? Тамактын ортосунан а тыбышын чыгарып окуйбуз. Андан кийинкиси ха. Ха гойнда. Гойн. Г эмес, гойн эмес, гойн. Гойн. Г болуп окулат, плюс үстүндө эмне болуп атат? Фатха келип атат. Демек бул га болуш керек эле. Бирок бул жоон тамга. Ошон үчүн биз жоон тамгаларды дайыма о менен окуйбуз дагы, го болуп окулуп калат. Го. Эми караңыздар. Башынан окуп көрөбүз. А, ха, ха, го, хо, ко, кя, жа, ша. Я, до, ла, на, ро. Ко, да, та, со. Са, за, зо, за, са, фа, ва, ба, ма, а. Хамза өзү келди, үстүнө фатха келди, а деп эле окуйбуз. Андан кийин тамганын сөздүн башында, ортосунда, аягында болуп келген түрлөрү менен дагы фатха кошо келип атат. Бул каф тамгасы, Каф үстүнө фатха келди, ка. Фа үстүнө фатха келди, фа. Син үстүнө фатха келди, са. Нун үстүнө фатха келди, на. Ха үстүнө фатха келди, ха. Жа, со, да, я,
ма, та, ха, ғо, хо. Қо, ба, ша, ла, ма. Мына ушинтип окуйбуз. Эми ушул фатха менен башталган эмнелерди, сөздөрдү кантип кошуп окуйбуз? Ушуларга келебиз. Караңыздар. Могул жактарда бизге кантип кошуп окуш керек? Мынтип муундап окуганды үйрөтүп атат. Биз дароо эле могул жерден баштасак болот. Мына биринчи. Каф тамгасы келип атат. Үстүнө фатха ка. Та тамгасы ортодо келип атат. Үстүнө фатха келди. Та. Ка, та. Ба тамгасы келди эң акырында, жана үстүнө фатха келди. Демек ка, та, ба. Холако. Хасада. Нафаро. Васако. Жанагы эле биринчи өткөн могул тамгаларды эле фатха менен окудук азыр биз. Ушуларды бири-бирине бириктирип жазган бул жакта фатха менен баарын. Буларды эмне кылабыз? Окуйбуз. Хо, ба, за. Болду. Ар бир тамганы фатха менен кошуп айтсак эле бир сөздү окуп коюп атабыз. Хо, ба, за экен бул. Жа-ма-а, жамаа. За-ро-а, зароа. То-ла-ба, толаба. А-ма-ро, амаро. Го-са-ла, госала. Со-ба-ро, собаро. А-ба-са, абаса. Жа-а-ла, жаала. Са-жа-да, сажада. Да-ро-са, дароса. Ро-са-ма, росама. Ва-ко-фа, вакофа. Ха-та-фа, хатафа. Са-ба-ха, сабаха. Жа-ла-са, жаласа. Ро-ка-а, рокаа. Да-хо-ла, дахола. То-ба-а, тобаа. Со-да-ко, содако. Бүттү. Эми сиздерге тапшырма. Муну бышыктоо үчүн сабакты кайра көрүп угасыздар жана мына ушул жерде кандай жазылып турган болсо кудум ушундай кылып азыр телефондон сабакты токтотуп же болбосо скриншот этип алып туруп дептерге жазып чыгасыздар. Жазып атканда телевизорду көргөн абалда жазбайбыз. Эмнени жазып атканыңызды байкап отуруп, тынч абалда отуруп жазыңыздар. Хобаза жазып атам. Демек бул хобаза экен деп билип, байкап жазасыздар. Эми экинчи тыбыш. Биз өзү араб тилинде 3 эле тыбыш бар. Анын биринчисин өттүк. Фатха а тыбышын берет дедик. Экинчи тыбыш бул ошол эле фатха сыяктуу, бирок тамгалардын астына сызылып аткан, тамгалардын астына коюлуп аткан сызыкча. Бул касра деп айтылат. Касра. Бул и тыбышын берет. Касра и. Ошол жанагы сыяктуу эле, жана кандай окудук? Ошондой кылып туруп эле, мисалы, гойн тамгасы бул г болот, плюс астына касра келип атат, и келип атат. Демек, бул гый деп окулат. Ги эмес, эми г деген тамга жок болгон үчүн ушинтип жазып атабыз. Гый деп окуйбуз. Г. Жана коф, мисалы, кофто. Коф тамгасы бул к тамгасы да. Анын астына касра келип атат. Демек, бул эмне болот? Кый болот. Кый. Ки эмес, кый. Бул коф тамгасы. Кофтон кийин каф турат. Демек, кафта дагы каф бул к тамгасы. Кошу касра турат. И. Эмне болот? Ки болот. Ки. Жанагыдай эле хамза, алиф жана касра келе турган болсо, үчөө бириккен абалда и болуп окулат. Алиф келди, астына хамза келди, анын астына касра келди. Бул үчөө биригип хамза деп айтылат дагы, и деген тыбышты берет. И деп окуйбуз окуганда. Же хамзанын өзү келип туруп эле астыга касра келе турган болсо дагы бул и болот. Эми окудук. И,
хи, ай, хи, ги. Хи, қи, ки, жи, ши. Yi, ый тамгасы, анан и. Yi. Ды, ли, ни, ри. Ты, ди, ти, сы, си, зи, вы, ви, фи. Фи, ви, би, ми, и. Эми бул жакта са, си, ла, ли, го, ги, ха, хи, жа, жи. Үстүнкү катар баары фатха менен келди, астыңкы катардын баары касра менен келди. Та, ти, ро, ри, ка, ки, я, и, ва, ви. Бул касра болду. Эми мына ушул касра менен фатханы бириктирип туруп сөздөргө кошуп окуйбуз. Биринчи лам тамгасы турат. Ламдын үстүндө фатха келип атат. Андан кийин ба тамгасы турат. Банын астына касра келип атат. Андан кийин син тамгасы, синдин үстүндө фатха. Демек ла, би, са. Ла, би, са. Хо, си, ро. Хо, си, ро. Ба, хи, ла. Бахила. Го, ди, ба. Го, ди, ба. А, ли, ма. Алима. А, ми, ла. Амила. Wa, si, a. Wasi'a. Ro, di, ya. Rodiya. Ka, ri, ha. Kariha. A, zi, na. Azina. Hi, ya. Hiya. Ma, sa, di. Masadi. Fa, la, qi. Falaqi. Sa'ida. Sa'ida. Maliki. Maliki. Khoshiya. Khoshiya. Kamasa. Kamasali. Kamasali. Tariba. Tariba. Samari. Samari. Ajali. Ajali. Акыркы катар бул фариха. Фариха. Маридо. Маридо. Жазари. Жазари. Комари. Комари. Валади. Валади. Бүттү. Эми бул жерден дагы сизге тапшырма бар. Кандай тапшырма? Мына ушул акыркы ушул жерди азыр жана айтылгандай эле кааласаңыз скриншот этип алыңыз, кааласаңыз сабакты токтотуп дароо азыр дептерге ушул жерде кантип жазылып турган болсо ошондой кылып жазыңыз жана окуңуз. Кайталап өз алдынча окуган учурда сабакты кайра көрүңүз жана скриншот этип алып туруп телефондон эле окусаңыздар болот. Китеп керек, кандай китеп сатып алсам болот деп отурбайсыздар. Эми үчүнчү тыбышка келебиз. Бул биздин акыркы 4-чү сабагыбыздын жыйынтыгы. Бул тамгалардын үстүнө коюлуп аткан үтүргө окшогон же тогузга окшогон белги. Мындай болуп атат. Бул белги домма деп айтылат. Домма у тыбышын берет. Домма у деген тыбышты берет. Эми эгерде бул кайсыл тамганын үстүнө келген болсо, ошол тамгага уну кошуп окуп кете беребиз. Мисалы, шин тамгасы бул ш болот деп, ш болуп окулат дедик. Үстүнө домма коюлуп атат. Ш плюс у эмне болот? Шу болуп окулат. Же болбосо гойн тамгасы г, гу, коф тамгасы ку, дот тамгасы д болуп окулат. Плюс у келип атат, эмне? Ду деп окуйбуз. Жана хамзада дагы ушундай.
Алиф жазылды, үстүнө хамза жазылды, үстүнө фатха жазылса а деп окуйбуз. Алиф жазылды, астына хамза жазылды, жана касра жазылды. И деп окуйбуз. Алиф жазылды, үстүнө домма жазылды, хамза жазылды жана домма жазылды. Анда мунун баарын бириктирип, не у деп окуйбуз. Эми окуп баштайлы. У, ху, ау, ху, гу. Ху, ку, ку, жу, шу. Ю, ду, лу, ну, ру. Ту, ду, ту, су, су. Зу, ву, зу, су, фу, ву, бу, му, у. Эми бул жакта ошол баардык фатха, касра, домма баарын бириктирип бизге мисал берип атат мына. Ку, кя, ки. Фу, фа, фи. Су, са, си. Ну, на, ни. Ху, ха, хи. Қи, бу, ша, ла, му. Эми фатха, домма, касра бириктирип кошуп окуйбуз сөздөр менен. Кофто домма турат ку, дальда касра турат ди, куди, родо фатха турат ро, куди ро. Вулима, вулима. Дуфиа, дуфиа. Лубиса, лубиса. Укила, укила. Нуширо, нуширо. Хулико, хулико. Кабуро, кабуро. Сухуфи, сухуфи. Дуриба, дуриба. Сухуфу, сухуфу. Музуну, музуну. Раджулу, раджулу. Кутубу, кутубу. Асаду, асаду. Кушита, кушита. Хушира, хушира. Уфика, уфика. Фахуа, фахуа. عوفية، عوفية. فتبع، فتبع. ونفخ، ونفخ. فقتل، فقتل. وعنب، وعنب. Жа'алаху, жа'алаху. Болду. Мына ушул биздин бүгүнкү сабагыбыз. Бул жер дагы сиздерге тапшырма. Муну дагы эмне кыласыздар? Именно ушул жерди скриншот этип аласыздарбы, балким токтотуп туруп азыр дароо дептерди ачып жазып аласыздарбы? Тапшырма жазасыздар, окуйсуздар, кайталайсыздар, анан гана буюрса Куранга түшөсүздөр. Куранга түшүү жеңил эмес, жөн эле сабактарды көрүп койсок эле түшүп кетебиз деген түшүнүк туура эмес. Ошол себептен кайталоо керек. Бардык тилди үйрөнгөндө көп кайталашыбыз керек. Бул жерден сиздер эч нерсени жаттагандын кереги жок. Жөн гана түшүнөсүздөр, кайталайсыздар, кайталайсыздар, анан буюрса Куран окуп баштайсыздар. Аллах ыраазы болсун баарыңыздарга. Кийинки сабакта жолукканча аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.